Мындай дейт да, мыйзамга өзгөртүү түзөтүүлөрдү эмне үчүн киргизет дейт. Себеп жаңы мыйзам боюнча сот жообунан качуу үчүн дейт. Муну сиздер сунуштап аткан нерселердин бүтүндөй бүт бардыгы ошол мыйзамсыз, чет өлкөдөгү активтерден бери киргизип атасыздар. Мыйзамсыз элдин эсебинен байыгандарга силер мунапыс жарыялаганга алып баратасыздар. А бул эртеби кечпи жоопкерчиликке тартылуу керек. 10 жыл өтө, 15 жыл өтө элдин, мамлекеттин казынасына кол салып байыгандар бүтүндөй жоопкерчиликке тартылышы керек. Муну ол мыйзамга киргизүү өзгөртүүлөр менен силер аларды толук түрдө боштондукка чыгарып берип атасыздар. Бул жакшы эмес көрүнүш. Ким жооп берет? Адакан Кимзамбаевич, негизи эгерде мыйзамды карай турган болсоңуз, кичине туура эмес багытка алып баратасыз. Анткени биз мүлктү гана, мүлккө гана мунапыс берип атабыз. Эгерде кылмыш тактала турган болсо, ал кылмыш үстүндө жооп берет. Бир гана мүлк тууралуу эле мунапыс берилип атат биякта. Кылмыш жазаган кылмышына эч кандай мунапыс берилген жок биякта. Сиз кечиресиз. Декларацияны көрсөтөт. Декларацияны көрсөткөндө анын байлыктары көрсөтүлөт. Байлыктар кайдан пайда болду деген суроо туулат. Алган айлык 60 миң болот дагы, ээлеген байлык 60 миллион доллар болот. Сиздер ушундай суроо туулат анан. Декларация ошон үчүн жаралат. Кимде эмне мүлк бар, кайдан пайда болду деген анализ үчүн берилет декларация. Бул жөнөкөй карапайым 7 миллион калкка бул мыйзамдын түк тиешеси жок. Бул 700дей чиновникке, 70дей атка минерге тиешелүү мыйзам бул. Баягы жер салыгынан бошотуп койдук дыйкандарды дегендей, түк зыяны жок жер салыгынан дыйкандар. Бир тооктун баасынча эмес. Жүздөп, миңдеп гектар алып алган жер ээлерине мунапыс бердиңер силер. 3 жылга бошоттуңар жер салыгынан. Ошол сыяктуу эле мыйзам мунун идеологиясы ошондо турат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге да сыккан тажрыйбалуу айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгарды кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин Дарек проспект Мира негизинен кайра декларацияны туура эмес багытка алып баратасыз. Анда сиз туура багытын түшүндүрүңүзчү. Түшүндүрүп берейин. Декларация негизи бул жыйынтык. Эгерде кандайдыр бир операциялар жүрө турган болсо, ал тууралуу бардык отчеттор сакталат. Декларация бул сводный бир эле гана ушул мүлктү бере турган мүлктүн эмеси. А бирок декларация жок болсо дагы анын алкагында калган ишмердүүлүк толугу менен сакталат да. Ал бухгалтерский баланстын ичинде отчеттордо бардыгы эле сакталат. Ошон үчүн сиз кичине туура эмес. Анда министр мага жооп бериңиз. Бир атка минер заңкайган заводду менчиктештирип алды. Кантип менчиктештирди? Декларацияда турат, ал менин менчигим деп. Кантип менчиктештирди? Ким сурайт аны? Негизинен приватизациянын алкагында жүргөн иш, ал башка иш. Эгерде приватизация кандай туура жүрдүбү же туура эмес жүргөнү, ал укук коргоо органдары иликтейт аны. Биз бир гана мүлктү легалдаштыруу жана ошону оборотко киргизүү тууралуу эле бул мыйзамды болот. Мен ушуну айтып атам мен. Соңку жылдардагы мыйзамсыз мүлктү рейдерлик жол менен басып алгандарга силер жол ачып атасыңар. Биз жол ачкан жокпуз. Эгерде андай кандайдыр бир рейдерлик мыйзамсыз иштер боло турган болсо, укук коргоо органдарынын иликтөөгө толук укугу бар. Эч бир мыйзам же жол жаппайт буга, же кандайдыр тоскоолдук кылбайт. Сиз айтыңызчы, Кыргызстанда канча менчик мыйзамсыз менчиктештирилди деп жоопко тартылды? Канча киши? Ал боюнча маалыматым жок экен. Барекелде. И болбойт дагы силерде андай нерсе. Себеби аны карапайым калк менчиктештирген жок. Канча? 1,5 болсо. 1000 сом жолго калсын. 5 сом да албайдым өзүм. Что там, что будем делать, Карташов? Мало. Мало в чем будет. Командир, у меня и так сейчас 5 лишних сняли за оплату. Нету больше. Ну, не виноват. Ну, а я что сделаю? Больше нету. Туда ехал, так же оставил. Туда-обратно уже нормально получается. Дерьмо, мелочь. Был, я поймал. Что ж,
Жерде милиция болот. Кызларды. Каштак кылгады, кетип калат, мына жерде турбагалы. Бокпойм. Брат, сен иштешсиң. Баштайсың, багыш. Mana. Belki üç sene oldu. Qancha mashinasini bilasan? Hozir nima qilaman? O'zingniki yoqqa 3-ovi, 4-ovi bo'lsin-da. Ova. Men 5 ming keldim, mana 8 oldim. 4 mashinadan odam. 4 mashina var. 2000 dan edi o. 6 ming ya. O'zimda 5 ming, daha 3 ming beradi, shunda 8 ming. Oxirgi mashina aytib qo'ydim. Чалкалап жатып пара алып, транспорт министрлигинин 13 кызматкери кармалган видео. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Спорт министрлигине караштуу Салмак көзөмөлдөө департаментинин Кара Көл шаарындагы салмак габаритти көзөмөлдөө постунда туруктуу коррупциялык схема аныкталып, аталган министрликтин 13 кызматкери кармалды. Бул туурасында УКМКдан кабарлашты. Ошол жылдын 4 апрелинде жүк ташуучу унаанын айдоочусунан ашыкча салмак үчүн 5000 сом өлчөмүндө кезектеги параны алып жаткан жеринен Кара Көл шаарындагы салмак габаритти көзөмөлдөө постунун 8 кызматкери, ошондой эле посттун улук нөөмөтчүсү, транспорттук көзөмөл башкармалыгынын башчысы кармалды. Бул иш боюнча жалпысынан транспорт министрлигинин 13 кызматкери кармалды деп айтылган маалыматта. УКМК жарыялаган видеодон бир кызматкердин көзөнөк терезеден берилген акчаны чалкасынан жаткан тейди алганы жашыруун тартып жаткан камерага түшүп калган. Транспорт министрлигинин кызматкерлери жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларынан тоскоолдуксуз өткөрүү жана ташылып жаткан жүктүн уруксат берилген чегинен ашкан салмагын жашыруу үчүн системалуу акча талап кылгандыгы аныкталды. Ашыкча салмактын категориясына жана даражасына жараша посттун кызматкерлери ар бир автоунаадан 500 сомдон 10 000 сомго чейин акча каражатын алып турушкан. Бул кылмыштуу ишке транспорт министрлигинин борбордук аппаратынын катыштыгы болгон. Транспорттук көзөмөл башкармалыгынын айрым кызматкерлери да катышып, алар аралыктан мониторинг жүргүзүү жана жүк ташуучу автоунаалардын ашыкча салмагын белгилөө менен бирге бузууларды жашыргандыгы үчүн посттун кызматкерлеринин системалуу түрдө өз үлүшүн алып турушкан деп айтылган маалыматта. Коррупциялык схеманы уюштургандар атайын кызматтын өкүлдөрүнө пара берүүгө аракет кылышкан. Алар өздөрүнүн кылмыштуу аракеттерин тоскоолдуксуз ишке ашырып туруу максатында УКМК кызматкерлерине жашырып туруу өтүнүч менен кайрылып, бир нече жолу пара берүүгө аракет кылышкан. Бул аракеттерде белгиленген жана документтештирилген деп айтылган таратылган маалыматта. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу салмак габаритти көзөмөлдөө департаменти автотранспорт каражаттарынын салмагы жана жалпы көрсөткүчүнүн ашып кетүүсүнө жол бербөө, ошондой эле жолдордун жана жасалма курулуштардын коопсуздугун камсыздоо максатында түзүлгөн. Булак Спутник Эже.